Акын Бактыгүл Сейитбекованын ырчы Роза Амановага карата ортодогу талаш мал-мүлк боюнча таркатып жаткан бир беткей каралуу маалыматтары коомчулукта түркүн талкууларды жаратып жатат. Андыктан далилдүү фактыларга жана тергөөнүн жүрүшүндө аныкталган жагдайларга таянуу менен окуянын чоо жайын ачыктайбыз. Роза Аманова Сейитбекова менен 2014-жылы Токтогулдук таланттардын 9 кайрык шернесинде таанышкан. Ага чейин сыртынан акын катары таануучу. Ал учурда Бактыгүл Сейитбекова Москвага товар ташып, соода сатык менен алектенип жүргөн. Алардын ортосунда бир жердик эже-сиңди катары ымалаш мамиле пайда болуп, Москвадан келген Сейитбекова Аманованын үйүнө ат тежегин кургатпай каттап турат. Ошондой күндөрдүн биринде уулум Алихан мал менен иш кылат. Эгерде акча берсең, эрте жазда мал алып, жайлоого айдап, күзүндө семиргенде сатып пайда тапсак болот деп арбап баштайт. Натыйжасында 2014-15 жылдары Сейитбекова Амановадан мал алуу үчүн 500 000 сомдон 3 рет акча алат. Ортодогу келишим боюнча аталган суммадагы акча каражаттарына алынган малдан жылына 4 башты берип турмак болушкан. Демек, 10дон ашык кара мал Аманованын эсебинде болууга тийишеле. Арадан 10 жыл өтсө да, алардын дайыны кумга сиңген суудай дайынсыз жоголгон. Андан кийин, болжол менен 2016-2018 жылдар аралыгында Сейитбекова Москвадагы бизнеси жакшы жүрүп жаткандыгын айтып, акча берсең кошо оборот кылып, пайдасын кошуп беремин деп, бөлүп жалпысынан 26 000 АКШ долларын алат. Роза Аманованын тергөөгө берген көрсөтмөсүнө караганда, 2017 жылы январь айында Бактыгүл Сейитбековага 500 000 сом акча берет. Албетте, бул акча банк аркылуу Сейитбекованын намына которуу жолу менен берилгендиктен, башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш ишинде далил катары тиркелип турат. Жогорудагы 26 000 АКШ доллардын 5 000 долларын Сейитбекова өзүнө тааныш сиңдиси Инга Аязбекова аркылуу 2017 жылдын 29 сентябрында алган. Буга Аязбекованын өз колу менен жазып берген тил каты бар жана ал кылмыш ишине тиркелген. Бирок аталган суммадагы акчалар кайтарылып берилген эмес. Тескерисинче Бактыгүл Сейитбекова тергөөгө берген көрсөтмөсүндө бир жолу Роза Аманова Москвага келип калды. Ал менде акча бар экендигин билет болчу. Менден медициналык оборудование алганга 8 миллион рубль берип туруңуз. Бир айда кайтарып берем деп карыз сурады дейт. Андан ары ошол эле күнү обороттогу 3 миллион рубльде Токтогулдук Анар Астанбекова аттуу кыз менен Роза Аманованын Москвадагы үйүнөн чогуу бергендигин, 3-4 күндөн кийин элден карыз алып, дагы 4 миллион рубльде ошол эле Астанбекованын катышуусунда бергендигин көрсөтөт. Кийин белгилүү болгондой, Анар Астанбекова Сейитбекованын бир тууган эжесинин кызы болот экен. Ал эми Роза Аманова менен болгон беттештирүүдө 3 миллион рубльды кайсыл жерде бергендигин так эсимде жок дейт. Мындан сырткары Сейитбекова Аманова менен болгон телефондук сүйлөшүүлөрдө, СМС жазышууларда 2017 жылдары Москвада берген 7 миллион рубль акча жөнүндө бир да сөз козгобойт, карызды кайтарып берүүнү талап да кылбайт. Бул жагдайды 2022 жылы башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, сурак жүрүп жатканда айтып чыккан. Сейитбекова ошол эле учурда таанышы Инга Аязбекова аркылуу Амановадан 5 000 доллар акчаны карызга алганын мойнуна алып, кийин кайтарып берген дейт. Эгер Роза Аманова андан 7 миллион рубль карыз болсо, анда эмне үчүн 5 000 долларды ошол карыз акчанын эсебинен албайт? Роза, пожалуйста, чоң сураныч сенден. Деди праваны бүгүн бүтүрүп берчи алтынгыз. Башым алтын айды жеп коеюн деп атат. Экинчи жагдай. Сейитбекова көрсөтмөсүндө мен Аманованын Москвадагы 3 бөлмөлүү квартирасын көзөмөлдөп, андан арендага түшчү 1000 долларды ай сайын Розага жөнөтүп турдум дейт. Мындай бир логикалык суроо жарылат. Аманова 7 миллионду бир айда кайтарып берем десе, эмне үчүн ошол квартирадан ай сайын түшчү 1000 долларды карызына чегерип алып калбайт? Мындан сырткары, Сейитбекова 2018 жылдын 10 апрелинде банк аркылуу 500 АКШ долларын жөнөткөн. Бул анын Москвадагы бизнесине кошуп, пайдасын берип турам деп алган 26 000 доллардын пайдасы эле. Аманова 7 миллион карыз болсо, ага 500 доллар жөнөтөт беле? Демек, Сейитбекованын тергөөдө ар түрдүү берген. Тактап айтканда 2014, 16, 17 жылы деп алмаштырып, бир туруп 8 миллион, бир туруп 7 миллион рубль берген деген доосу жоопкерчиликтен кутулуу үчүн гана ойдон чыгарылган, жалган, кур дооматы экендиги көрүнүп турат.
Бактыгүл Сейитбекова 2019 жылдын 25 декабрында Москвадан Кыргызстанга биротоло кайтып келгенден кийин алдамчылыктын экинчи этабы башталат. Россиядагы жумуштарым жакшы болбой жатат деген шылтоо менен Аманованын Токтогул шаарчасындагы мал базарын убактылуу иштетип турууну суранат. Аманова аталган базарды Нурбек Тотонов иштетип жүргөндүгүн айтып, мейли, Нурбек экөөңүздөр эже ини катары келишип алсаңыздар, андан өткөрүп алып иштете бериңиз дейт. Базардан түшкөн пайдадан ай сайын 30 000 сом ижара акы берип, калган каражатты базарды оңдоо иштерине, мал жандыктардын жем-чөбүнө, малчы жылкычынын эмгек акыларын төлөп берүүгө макулдашат. Анткени ага чейин Нурбек Тотонов да базарды ушул шартта колдонуп келген. Ага Сейитбекова макул болот. Сейитбекова эми бир ок менен эки коен атуунун амалын ойлоп таап, аны ишке ашыруу үчүн ортого жалгыз уулу милициянын тергөөчүсү Кубаныч Кылданов менен келини Алтынай Рыскулованы кошот. Тактап айтканда, Тотоновго көрсөтүп, мал базарды өткөрүп алып иштетүү үчүн келишим түзүүгө көндүрөт. 2019 жылдын 31 декабрында Бишкек шаарындагы нотариустан сатып алуу алдындагы келишим келини Рыскулова Алтынайдын атына жаздырып алат. Жана бул келишимди түзүүгө Алтынайдын жолдошу Кубаныч Кылданов макулдук берет. Белгилей кетүүчү жагдай, келишимде мүлк баасы шарттуу түрдө 700 000 сом деп көрсөтүлүп, анын 50 000 сомун келишим түзгөн күнү, калган 650 000 сомду 3 жыл ичинде, тактап айтканда 2022 жылдын 31 декабрда чейин төлөп сатып алуу көрсөтүлгөн. Чындыгына келгенде, Сейитбекова Рыскуловалар Амановага бир тыйын да акча берген эмес. Ошентип, жогорудагы келишимди Тотоновго көрсөтүп, Токтогулдагы мал базарды Сейитбековалар өткөрүп алып убактылуу иштетип баштайт. Ал эми Амановага караштуу болгон 23 баш койду, 34 баш жылкыны багылып жаткан жеринен алып кетишет. Сейитбекованын чырагына май тамызып, Аманованын мүлкүнө ээлик кылып калуу планына ошол учурдагы коомдук жагдай себеп болот. 2020 жылдын май айынын башында блогер Сыймык Жапикеев интернет желилер аркылуу Аманованын үй бүлөсүнө карата терс маалыматтарды байма-бай таркатып баштайт. Натыйжасында прокуратура тарабынан жолдошу Кубанычбек Жумалиевге карата мыйзамсыз баюу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш иши катталып, мүлктөрдүн жана акча каражаттарынын келип чыгышынын мыйзамдуулугун изилдөө боюнча тергөө жүрөт. Алардын башына түшүп турган оор, ыңгайсыз кырдаалдан пайдаланып, Сейитбекова тергөөчү уулу Кубаныч Дээрчитип Токтогулдан Роза Аманованын Бишкектеги үйүнө келет. Ал жай сурашуу үчүн эмес, конкреттүү сунуш менен келип түшөт. Розочка, мен сен жака чыктым баратам, каяктасың? Токтогулда элдин маанайы жаман. Сарпашевдердин үйлөрүн тоноп, малдарын бөлүп кетишти. Эмелдер силердин мүлкүңөрдү тоноп тартып алабыз деп жатышат. Токтогулдагы мүлктөрдү убактылуу мага өткөрүп берип тур. Мен сатып алганмын деп айтып аларды сактап калам. Менин 10 аялдарым бар. Абал тынчыгандан кийин кайра өткөрүп берем деп өзүн күйүп бышкан коргоочу катары көрсөтөт. Үй бүлөгө күтүүсүз келген кырдаалдан аңсыз да абдаарып турган Аманова энесинен калган Токтогулдагы үйдүн таланып тонолуп жатканын элестетип, ого өтөр абалы уурдойт. Айлаганча Сейитбекованын сунушуна макул болот. Анын үстүнө апасынын сөзүн кубаттап, анын жанында милиция формасын кийген, ошол учурдагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү болуп иштеген Кубаныч Кылданов турбайбы? Белгилей кетүүчү жагдай, Сейитбекова менен Кылданов мүлктү убактылуу өткөрүп бергиле, биз элге талаптан өтпөй сактап беребиз деп бир нече жолу келишкен. Ошол учурда Аманованын үйүндө болгон Бурулкан Асанова, Ханзада Саматовалар бул сүйлөшүүлөргө күбө болушкан. Ханзада Саматова тергөөгө мен 2020 жылы эл аралык медициналык университетте окуу бөлүмүнүн адиси болуп иштечүмүн. Аманова менен мурдатан жеке мамилем жакшы болгондуктан анын үйүндө жашап жардамчы да болуп жүрдүм. Ошол учурда Жумалиев менен Асанова Сейитбековалардын сөзүнө ишенип калышты. Ошондуктан мага Токтогулдагы мүлктөрдү элдер басып алып проблема кылбаш үчүн сага өткөрүп туралы деп айтышты. Мен апам Амирова Нурхан менен акылдаштым. Апам мага эгерде сенден жардам болсо, жардам берип кой деп макул болду. Мен дагы Жумалиев менен Аманованын айткандарына макул болдум. Андан кийин Сейитбекова, Кылданов жана келини Алтынай Рыскуловалар үйгө дагы келишип, башка адамга өткөрүп берсеңер, токтогулдуктар аны тааныбайт, талаптанып кетишет. Бизге гана өткөрүп бересиң. Анткени эл бизди тааныйт. Болбосо мүлктөрүңө жооп бере албайбыз дешип, аргасыздыкка алып келишти деп көрсөтмө берген. Саматованын бул көрсөтмөсү Аманова Сейитбековалардан күмөн санап, мүлкүн башка жакын адамдарына, анын ичинде Саматовага убактылуу өткөрүп берип турууну максат кылгандыгын далилдеп турат.
Тергөөдө мен 2020 жылы болгон өзүм катышкан окуянын күбө болгонун баарын айтып бергенмин. Ошол Токтогул жергесинде Роза эжеге тиешелүү мал мүлктөрдү убактылуу бирөөгө өткөрүп берүү маселеси көтөрүлгөн. Ошондо эң биринчи мага кайрылышкан. Анан мен эми жаш кыз болгондуктан мен апамдан сурап көрөйүн дедим. Апама чалып, ал кезде апам Москвада болчу. Сурап ушундай деп жатышат, убактылуунча өткөрүп берип туралы. Анан сен кайра бизге бересиң деп айтып жатышат. Айтсам апам макул болду. Эгерде сенин колуңдан келген жардам ушул болсо эжеңерге анда макул деп апам эч каршылык көрсөткөн жок. Андан кийин эжелерге айттым. Апамдын чечимин, өзүмдүн чечимимдин дагы макул болгонумду айттым. Андан соң бирок кандайдыр бир жагдайлар болду окшойт. Ортодо бага эмес, биз ошол Токтогулдук өзүң билген баласы менен Сейитбекова Бактылуу эже жана Алихан баласына өткөрүп берелиси, алар Токтогулдук, алар коргой алышат, баласы дагы тергөөдө иштейт дегенден улам алар ошол өткөрүп беришти. Мен ага эч нерсе деп айта алган жокмун. Ошол болгон окуялардын баарын мен тергөөдө 2022 жылы сентябрь айынын аяктарында тергөөгө чакырылып күбө катары ошондо ушул көргөзмөнү бергенмин. Аманова тергөөдөгү көрсөтмөсүндө да Сейитбековалар эл талкалайт деп келгенде өзүмдүн ишеничтүү адамдарым Бурулган Асановага, Ханзада Саматоваларга өткөрүп берип турууну айтсам, Сейитбекова такыр жолотпой, жок кокуй болбойт, аларды эл тааныбайт, анан калп дешип шек санап калышат, талкалап кетишет, бизге гана өткөрүп бересиң деп мажбурлап аргасыз кылганын көрсөтөт. Сейитбековалар Роза Аманованын мүлктөрдү кайтарып бербей коюу ыктымалдыгына шектелүүсүн басаңдатыш үчүн дагы бир амалды ойлоп табышат. Тактап айтканда, Кубаныч Кылдановдун келинчеги Алтынай Рыскулованын атынан Аманованын таяжасы Бурулган Асановага 2020 жылдын 12 майында нотариус аркылуу ишеним кат беришет. Эске сала кетели, Тотонов мал базарды бизге иштеткенге бербей жатат. Ошондуктан ага көрсөтүп, базарды убактылуу колдонууга өткөрүп алалы дешип, Амановадан Алтынай Рыскулованын намына 2019 жылдын 31 декабрында сатып алуу алдын ала келишимин түзүшкөн. Бирок мүлк Аманованын атында каттоодо турган, Рыскулованын намына мамлекеттик каттоодон өткөн эмес. Мыйзам талаптарына ылайык алдын алуу келишими укук аныклай турган документ болуп саналбайт. Ал уюштуруучулук мүнөзгө ээ жана тараптардын мүлктүк мамилелерин жөндөбөйт. Төлөө функцияларына ээ эмес, менчикке өтүү укугуна алып келбейт. Анан кантип мамлекеттик каттоодо Аманованын атында турган мал базарды, менин менчик укугумда турган мал базарды Бурулган Асановага өз каалоосу боюнча баада жана шарттарда сатууга уруксат берем деп жатат. Андан да таң калыштуусу Рыскулованын күйөөсү, милициянын тергөөчүсү, жогорку билимдүү юрист Кубаныч Кылдановдун жубайы Алтынайдын мүлктү мыйзамдуу ээси эмес экендигин билип туруп, аны сатууга макулдук бергендигинде болуп турат. Демек, бул жагдайда мына ушинтип эле кайра өзүңөргө өткөрүп бере коебуз дешип, Аманованын шектелүүсүн басаңдатууга, жоюуга жасалган. Мыйзамдын тили менен айтканда, алдоо жолу менен ишенимге кирип, андан кыянаттык менен пайдаланып, башка бирөөнүн өзгөчө ири суммадагы мүлктөрүн ээлеп алуу, мүлккө болгон укукка ээ болуу үчүн алдамчылык амалы болуп саналат. Ошентип, Жапыкеевдин кухнясынан чыккан, элди мыйзамсыздыкка, башаламандыкка үндөп, Жумалиевдин мүлктөрүн тартып алууга үгүттөгөн кылмыштуу чакырыктарын майнаптуу колдонуп, бүтүндөй Токтогул элин мүлктөрдү тоноп, талкалап, өрттөмөй болуп жатышат деп Амановага каршы душман катары көрсөтүп, өзүнүн алдамчылык планын, тактап айтканда элден коргоп, кайра өткөрүп бермей болуп, алдоо, ишенимге кирүү, коркутуу жолу менен ээлеп алууга жетишет. Алдоонун апогейи мына ушунда. Роза Аманованы ишендирүү үчүн Алтынай Рыскуловадан Бурул Асановага берилген ишеним каттан 6 күн өткөндөн кийин кайрадан эле Бишкектеги жеке нотариус Эсенбек кызы Мээримге келишет. Роза Аманова нотариус аркылуу Токтогулдагы 3 кыймылсыз мүлкүнө ишеним кат берет. Биринчиси 1,7 гектар аянттагы мал базарына, экинчиси Бекташев көчөсүндөгү энесинин сөөгү чыккан турак үйгө, үчүнчүсү Жаңы жол айылынын Сандык-Көл участкасында жайгашкан мал сарайды 1 гектар жери менен. Бул ишеним каттар нотариуста бир күндө 2020 жылдын 18 майында берилип, 555, 556, 557 сандары менен катталган. Эми ишеним каттарга дыкат көңүл бөлөлү. Биринчи, мал сарайга Роза Аманованын атынан Бактыгүл Сейитбековага өз каалоосу боюнча баада жана шарттарда келини Рыскуловага сатууга укук берген ишеним кат. Экинчиси, Амановадан Алтынай Рыскуловага турак жайды кайненеси Бактыгүл Сейитбековага тартуулоого берген ишеним кат. Үчүнчүсү, дагы эле Амановадан Алтынай Рыскуловага
мал сарайды кайненеси Бактыгүл Сейитбековага тартуулоого укук берген ишеним кат. Ушул жерден мындай бир мыйзам ченемдүү суроо жаралат. Эмне үчүн Бактыгүл Сейитбекова мал базарды башкаларга эмес, келинине гана сатышы керек? Үй менен сарайды келини аркылуу тартууга албай, түз эле өзүнө алса болбойт беле? Көрсө Сейитбекованын көрөгөчтүгү менен айлакердиге тереңде катылып жаткан экен. Андан аркысын айталы. 18 майда ишеним кат алган кайнене келин түнү менен Бишкекке Токтогулга сапар тартып, эртеси 19 майда кадастр мамлекеттик мекемесинин Токтогул райондук филиалынан Сейитбекова мал базарды келини Рыскуловага 1 миллион 100 миң сомго саткан сатып алуу келишимин түзгөн. Ал эми анын эртеси 2020 жылдын 19 майында ошол эле мамлекеттик мекемеден үй менен сарайды келини кайненесине тартуулаган келишимдерди түздүргөн. Кайнене келиндин мынтип шашылып мүлктөрдү бири-бирине өткөрө салуусуна да себеп бар. Анткени 18 майда аларга ишеним каттарды берген Роза Аманова алданып жатканын сезип, ишеним каттарды кайра чакыртып албасын дешип далбастап жатышат. Мындан сырткары мал базарды текейден арзан баалаган жана алардын ортосунда 1 миллион 100 миң сом акча алыш бериш болгон эмес. Бул суммадагы акча мүлк ээси Амановага берилген эмес. Прокуратура тарабынан мал базардын наркы 4 миллион 68 миң сом, турак жай наркы 6 миллион 435 миң сом, мал сарай наркы 1 миллион 692 миң сом экендиги такталган. Демек, мүлктөрдү баалоо корутундусуна ылайык Сейитбековалар Аманованын 12 миллион 195 миң сомдук мүлктөрүнө бир тыйын төлөбөй туруп эле мүлккө болгон укукка ээ болуп калышкан. Ишендирүүнүн, ынандыруунун башка куралы кызыл тил. Же болбосо катуу айтсаң кара ташты жарган, жумшак айтсаң жылаанды ийинен чыгарган сөз кудурет эмеспи? Укмуштуунун төбөсү жорго демекчи Сейитбекова адамдын ишенимине кирүү үчүн кызыл тилден башка да төлгөөчүлүктү колдонот. Бул өнөрдү кандайча өздөштүргөнүн тергөөдөгү көрсөтмөсүнөн билсек болот. Менин апам Сейдина Семетейчи төлгө салчу. Андан мен үйрөнүп, мен салып жүрөмүн. Аны Аманова билет болчу. Сурангандыктан мен ага болжол менен 5 жолу салып бергенмин. Ал үчүн акча алган эмесмин. Менин төлгө салып бергендерим туура чыкты дейт. Универиңдин иши жакшы эле, Роза. Эч переживать этпе. Единственный, конечно, работает. Ошо Кудай жолдошуң экөөңө күч берсин да. Анан баары жакшы болот. Баардыгы эч кандай эме жок. Только эле мунугу кийинкисинен коркутам да. Мен период иштейм да муну. Бакиевтер келсе көздөрү кызарып, голодные приезжает. Ошондон эле коркутам. Аябай тура эмес кылып коюшту муну бийликтегилер. Ушуларды алып келип кереги жок эле да. Роза, Назгүлгө сүйлөштүм. Мен азыр заключительный ишти баштайм. Мага келип укол салып кет дедим. Жамбашыма элечи. Чтоб у меня энергия была. Ошо бир 3 күндө мен даже Токтогулга кетпей иштейм. Эме, Роза. Ал эми Роза Аманова өз көрсөтмөсүндө Сейитбекова мени алдап, ишеничиме киргендигинин бирден бир себеби болуп, мага дайыма төлгө салып берчү жана ал үчүн менден тынымсыз акча алып турчу. 200 миң сомдон ашык акча алган деп, ага ишенип мүлктөрүн жана акча каражаттарын алдатып жибергендигин айтат. Көрсө Сейитбекова бетме-бет төлгө тартып эле акча албастан Токтогулда жатып алып, тезинен 85 миң сом салбасаң ишиң чатак деген деметмелерине алардын ортосундагы СМС жазышуулар далил болуп турат. Башында жолуңар бекилип калыптыр, ачып койдум. Балдарыңарды жамандыктан сактап калдым. Кыштактагы мал сарайды жана итагардагы жайытыңарды сатышыңар керек, жылан уюктап калыптыр, жакшылыкка алып келбейт деп баш айлантып жүрсө, Аманованын төбөсүндө Жапкеевден келген кара булут айланып, жалган жаладан жабыркап, жакшы сөз айткан адамга муктаж болуп турганда, жолдошуңду СИЗОдон чыгарып берем деп ишендирип, акчасын илип кеткен. Амалдуудан айла качып кутулбайт демекчи Сейитбекова мал базарды, үйдү, сарайды өзүнө каттатып, Атыгүл мал жандыктардан бери өткөрүп алгандан кийин Амановадан нафталай акча алуунун жолун издеп баштайт. Шылтоо дагы эле мал базар. Эл көп келип жаткандыгын, ушул жерге азык-түлүк сатыгын кошо уюштурса болорун айтып, 500 миң сом акча карызга сурайт. 2021 жылдын 2 августунда Амановадан 1000 АКШ долларын, курс боюнча 85 миң сом жана 415 миң сомду нак санап алып, бул тууралуу тил кат жазып берет. Общий бир 20 миң кошулуп калат окшойт. Возможно, андан да көбүрөөк. Мен эми билбей атам да, бир 1000 бутылканы расчет кылып атат да тиги. Анан мен биринчи жолу сатам да эртең. Билбейм, Розочка.
Может, миңден көп өтүп кетет, элге карайбыз тайм арзанбай десе, эгер мен азыр акча болмойт десе, мен срочно рекламага беришим керек да 40-40-качы. Сахарды, майды экөөнү тең таптым. Баят базарында экен, оптовый. Айрыма 1 эле арзан экен. Эми только машина керек мага. Аябай дегенде арзан таптым, масланы дагы, сахарды дагы. Арадан туп-туура 1 жум өткөндө, тактап айтканда 2021 жылдын 9 августунда Кубаныч Кылданов келип, 122 баш гисар койду арзан таап сүйлөшүп койдум. Ар бири 13 000 сомдон, жалпы суммасы 19 000 доллар болот. Мен аларды багып жылына 2 эсе көбөйтүп, андан ашканын өзүмө акы катары алып каламын деп ишендирип, тилкат жазып берип, аталган 19 000 акш долларын алып кетет. Кылданов эмне үчүн 100 эмес, же 150 эмес, 122 баш гисар кой сатып алам деп жатат. Анткени Нурбек Тотоновдун койчусу Адылдан 2019 жылдын октябрында Роза Амановага тиешелүү 23 баш койду алып кетишпеди беле. Андан кийин Сейитбекова арзан баада токтолор чыгып жаткандыгын айтып, 55 койду 6 000 сомдон баалап, Амановадан 330 000 сом акча алган. Многу предлагать этип аткан бир кородон экен. Бир кородон экен, ошо предлагать этип атышат да, бирок сонун токтолор экен. Кылданов койдун жалпы саны 78ге жеткенин, алардын бардыгын гисар породасындагы койлорго алмаштырып койгонун, дагы 122 алса жалпы 200 баш болуп, ал жыл сайын 2 эселеп көбөйө тургандыгын айтып, тилемизип жатпайбы? Анан милициянын бакыйган тергөөчүсү көз ирмебей алтын шилекейин чачырып жатса ишенбей көр. Эгер тыйын даяр болсо келип алып кетейин, алайын, момундай учурдачы. Алып биркаларын басып, биркага отдельно акча бериңиздер. 1000 бирка алып салайын сразу. 1000 бирка алып, жана акчадан тышкары биркага тыйын берип коюңуздар. Ошо 1000 бирка алайын сразу эле полностью. Сейитбековалар мал базарды иштетип пайда көрүп жатканда сиңдим, Розочка, алтын кыз деп кайрылып, ортодогу ооз-2 келишимге ылайык базардын оңдоп түзөө иштери боюнча төкпөй чачпай отчет берип турган. Розочка, кече сүзмө менен каймакты жетише албай калдым. Мен өзүм чыгам эртең. Роза, кандай? Деңсоолук жакшыбы сиңдим? Карап атам, Розочка, карап атам. Бул жагдайды кийин тергөө башталганда Кылданов төмөндөгүдөй түшүндүргөн. Болжол менен жарым жылдай отчет жиберип турганбыз. Себеби Аманова базардан канча каражат түшөрүн билгиси келчү. Мал базарды сатып алдык деп көрсөтүп жатасыз. Анда эмне себептен бөлөк бүтөн адамга отчет жиберип тургансыз деген суроого, анткени мурда Тотонов иштетип жүргөн кезде канча акча тапканын билгиси келген дейт. Андан ары эмне себептен мал базардын курулушу боюнча жумшалган акча каражаттардын дагы отчетун жиберип тургансыз деген суроого эч кандай жаман оюм жок эле. Мал базарды оңдоп жана курулуш иштерди жүргүзгөндүгүм боюнча отчетторду жибергендигим анык деп окуяны моюндайт. Анткени Сейитбековалар кайра өткөрүп беребиз дешип, мал базарды Амановадан Кылдановдун аялы Алтынайга өткөрүшкөн. Ошол себептен базардын киреше чыгашасында жолдошу Кылданов отчет берип турган. Эже, саламатсызбы? Ден-соолугуңуз жакшыбы? Жизде жакшы жүрөбү? Эже, бүгүнкү базар менен так Нурдинге 7,5 миң, Берметке бир 9 миңге жакын, 8 миң канча сүт кымыз болуптур. Анан кийин курдак-мурдак ичкендериңиздерди жаптым. Плюс кароолчуга акча төлөндү. Уборка, сырты 1300 уборка болот, ичи сырты. Уборкалар, базардын ичин сыртын, анан кайра да жудуртабыз, суу чачтыртабыз. Ошолорду төктүк. Да эмне болду? Ошо эже светтикин төктү окшойт. 3 миң, 4 миңге жакын артып калды. Анан Алтынайга айттым, өзүң жумшай бер деп, керек чагаңа. Анан чөпкө келгем, чөптүн задатактарын берип, чөп киптеле эле экен, ошо чөпкө акча таап азыр чөп маселесин чечип кетем. Токтоого келгем. Бүгүн Бишкекке чыгам. Жакшы эле баары. Бал, бир бачок бал алган дейт эжең. Ошо балдын акчасын бердим. В общем, апам мен 0-0 все уже закрыто. Нормально эле баары. Жаптым, балдын акчасын бердим, кымыздардын, курдак тамак аштарын берип жаптым, ишилса полный. Жакшы эле. Анан кийин тиги тыйын даяр болсо алып кетейин, барып алайын, козусун.
Наркы неделя келаткан неделя чычканда жердин налогторун төлөйм эже. Бүгүн эме да болду. Земельный участокка не сельхоз деп коет базардын 16500 төлөнөт. Ошонун жартылай төлөндү. Наркы жума жарымызды төлөнгөн. Ал эми Токтогул шаарчасынын Бекташев көчөсүндө жайгашкан үйдө талаптануучулуктан сактап берем деп 2020-жылы 20 майда өзүнө тартуулоо келишими менен өткөрүп алган Бактыгүл Сейитбекова аталган үй Амановага таандык экендигин 2021-жылдын сентябрында өзү далилдеп жатат. Бүгүн үйүңдү убырка баштады кыздар, бүтпөй калышты, эртең бүтөт. Бактыгүл Сейитбекова 2 жумада кайтарып берем деп карызга алган 500 000 сом акчаны Тилгаттан башка дагы төмөндөгү сүйлөшүүлөр, СМС жазуулар далилдеп турат. Саламатсызбы, 500 000 сом эмне болду? Ал элдин зарплатасы болчу да. Роза, кандай? Среда или четверг буйруса болот? Роза, среда, четверг берем, буйруса болот деп эле жатасыз. Качан болот? Роза, кандай? Акча күтүп атам. Одобрили. Среда звонок кылабыз деди. Аларым менен сөзсүз салып жиберем. Кунаажынды сойдуруп атам. Эже, түшүнсөңүз, ал элдин акчасы. Роза, бул малыңдан эмес. Берип коюңузчу, эже. Акчаны сөзсүз апарам. Менин акчамды го бербей жатасыз. Ошону күтүп атам. Понедельник же вторник аласыз деди. Зарплата. Шыйракты даярдап, жууп, өзүм акча менен ала барам. Зарплатанын акчасын берип коюңузчу. 120 000 сом карыз алып бердим эле Сыдыковдон. Аны да бере элексиз, берип коюңузчу. Сүзмө да жөнөтөм бүгүн. Понедельник же вторник алар менен котором. Среда чакырып, одобрили деп кол койдурду. Эже, сөзүңүзгө туруңуз. Жума сайын жыргатам деп жаттыңыз эле, эми ошонун баарын акча алыш үчүн эле жасаган турбайсызбы? Аманчылык болсо 500 000 чыгарып берем. Ашып кетсе 1 жума. 31-не да иштет деген өзүң 1000 жолу ыраазымын. Ушул акыркы мамилем болсун. Кылмыш иштери боюнча окуу китептеринде алдамчылыктын маңызы жана себептери 3 этапка бөлүнөт. Биринчи этабында өз максатына жетип, курмандыктарын алдоо үчүн ишенимге кирет. Экинчи этабында өз курмандыктарынын мүлкүнө жана акчасына ээ болот. Үчүнчү этабында өз курмандыктары менен тирешүү же согуш абалына кирет. Сейитбекова мүлдө кыргызга таандык болгон жердешчилик, эже-сиңдилик сезимди пайдаланып Аманованын ишенимине кирди. Ага тиешелүү Токтогулдагы кыймылсыз мүлктөрүнө, мал жандыктарына, акчасына ээ болду. Демек жогорудагы 2 этапты ийгиликтүү басып өттү. Эми 3-чү этапты баштап, кандай болсо да тирешүү абалына кирүүгө тийиш. Дал ошондой болду. Окуу китептериндеги алдамчылыктын классикалык методдору толугу менен колдонулду. Сейитбековалар өткөрүп алган мүлктөрдү, карызга алган акчаларды кантип сиңирип кете алмак? Ал үчүн кылдан кыйкым тапкан шылтоо менен мамилени бузуп, жала жаап, согуш ачуу зарыл. Коргонуунун биринчи методу чабуул принцибин колдонууга тийиш эле. Сейитбекова арадан 1 жарым жыл өткөндөн кийин мал базарды Амановага кайрат көрүп берүүдөн атайлап качып, келине Алтынай Рыскулованын макул болбой жаткандыгын шылтоо келтирет. Базарды эмне үчүн 20-жылдын майында келинине өткөрүп алганын Аманова эми гана аңдап баштайт. Андан кийин, тактап айтканда 2022-жылдын январь айында Кубаныч Кылданов Амановалардын үйүнө келип, маселени тикесинен коюп качырып кирет. Силер мал базарды башкаларга сатабыз деп жатыпсыңар. Токтогулдун мэри менен ошол жактагы чорный балдар айтышты. Ошондуктан биз силерге кайтарып бербейбиз деп таарынымыш болуп чыгып кетет. Муну менен Сейитбековалар 2014-жылдан бери Амановалардын үй бүлөсүнө жакындап, ишенимине кирип, жыйынтыгында алдамчылык жолу менен мүлктөрүнө, акчаларына ээлик кылып калуу максатта болгондугун ачыктайт. Андан ары сүйлөшүүдөн, жолугушуудан качып, ар кандай шылтоолор менен карама-каршылыктарды курчутууну көздөшөт. Башта тынымсыз телефон чалып, отчет берип, алтын кыз Розочка деп жүргөн адам эми таптакыр жүзүнө үйрүп, телефондон сен кайсы Розасың, мен сени тааныбайымга өтөт. Алласы оозунан түшкөн Аманованын эже убадага туруп үйдү, базарды кайрат көрүп бериңиз. Ал үйдөн энемдин сөөгү чыккан, быйыл ашым берем дегенине кайсы үй, кайсы базарда айтып жатасың? Дагы бир чалсаң балаңды өлтүрүп кетем деп коркутат.
энеси Тааныбаевга өтүп, уулу байланышуудан качып баштагандыктан ортодогу курчуп бараткан абалды турукташтырууну көздөгөн Роза Аманова Кубаныч Кылданов опер кызматкер болуп иштеп жаткан Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисине барып, кырдаалды түшүндүрүп, жардам берүүнү өтүнөт. Бирок адамгерчилик чегинде чечүүгө болгон аракет ансыз да чыр чатакты көздөп турган эне бала Сейитбекова Кылдановдун чабуул планына шайкеш келип, эми биротоло коркутууга айланат. Азыр сага Москвадан чалдырам, Роза, надо будет, дай бог, не дай бог. Урдум мен сенин базарыңды дагы, башкаңды дагы. Шундай 4 аяңдасымандан көр, Роза. Прессадан да сени менден кетиремин. Келсин ушул жерге эриң. Живём машинасын өртөп жиберем. Дес токтогул, дес жазуучуларды көтөрөм азыр. Айласы кеткен Роза Аманова өзүнүн жакын адамы Турат Курманалиевди Сейитбековлар менен бетме-бет сүйлөшүп, мал мүлктөрдү өз көзүң менен көрүп кел деп Бишкектен Токтогулга жөнөтөт. Кандай турасың? Жакшы отурам. Эмне менин баламды Көкембайга чакыртып атасыңар? Кимге чакыртып тур? Ооба, Көкембайга чакыртып, прокуратурага чакыртып, ишине асылып. Азыр Токтогулдун элин чагылып туруп шермендесин чыгарып коем. Менин балам асылбасын, Турат, бала сенде дагы бар. Бала мен ошо бала үчүн 30 жашымда эрге тийбей, ошо бала деп жүрдүм. Арыстанын өлүгү келет. Айтып бар Жумалиевге. Кана келсин чүйекке Жумалиев, азыр мен базарды бес чыкырайын. Ызылдайм. А сенин балаңды чакырсынчы, Турат. Базарга айметкен жок мен. Барып мал деле көрүп кел дейт, мал деле бар. Малы жок, кайсы малды көрөт экен? Малыбыз бар дейт. Бир малы жок. Ошонтип айтып бар. Келсин мага малы бар болсо. Көкембай чакыртып, жакшылыкты билбейби? Мына мен мондай ответ берем. Мен өзүнө кечен айткам. Талай азыр бирдеке болсо чогултасың элди. Мен айтып койгом. Келсин бул балага эмес, но Жумалиев келсин менин астыма. Мен ошо Жумалиев менен сүйлөшөйүнчү. Өзүмө сүйлөшүш келишти. Карап кой дегеле. Келбейби өзү, эмне сени жиберет? Экөөсүнүн кандай чатабыз бар? Тамакта лагман бар, шорпо бар, уйдун шорпосу. Манты бар. Мына ук. Роза, не дай бог баламдын ишинен бирдеке болсо, Арыстаның менен эсептешем мен ошо бала үчүн башымды саям. Эчтеке, бап балекетим алсын менчи. Мен барам мына, мен бүгүн барып тур, эртең Ташиевке кирем. Бүгүн кандай базар бүтүп чыгам? Барам мен Ташиевке, Жапаровка дагы кирем. Эмне менин баламды коркутат? Ана Көкембайга чакыртып, прокуратурага чакыртып, мен бүгүн жетейин, өлбөй. Мен көрсөтөм. Картасы менин колумда турат. 5 колдой билем мен алардын картасын. Базарды кан эметигистанда кача биз малын көрсөтөлү. Кайсы малын көрөсүңөр? Малым бар. Сен көрдүң беле? Көрдүм. Ал анда. Справка не брал? Справка мен билем аке. Бир 10 мүнөттөн келесизби? 15 мүнөт. Машинаны күтүп алып деле кетишиңер. Бар бланканы күтөсүз аке. Бир 15 мүнөт күтүп коюңуз. Эмнеге? Кай жолго же кредиткеби? Кредитке да. Кредитке мен берем. Бир 15 мүнөт канча болду саат азыр? Келет азыр бланка. Карап койду. Анда эмне мал ошондо жок болду. Мал жок, бир да мал. Эч кандай иш. Мал алып бергенбиз, акча бергенбиз, мүнөткөнбүз жокпу? Башымды өтүшпөсүн. Мен сүйлөшүм турат. Мага келсин. Мага келсин. Келсин мага. Бербей прокуратурага. Прокуратурадан сүйлөшөм мен. Итак эле 60ка чыгып калдым. Өзү деле өлүм жакындап калды. 2 баласын бирдей сойдуруп турган кете берем. Барам эле менин балама бирдеке болсун, бир эле ишинен кетсин, тети Арыстанын өлүгү келет. Өзүнө да айттым ошентип. Москвада толуп атат мен түрмөдөн кыттырган кыздар. Курманалиев менен Сейитбекованын жогорудагы сүйлөшүүлөрү 2022 жылдын 26 февралында. Тактап айтканда, Сейитбековалар Амановаларга мал базарды башкаларга сатабыз деп жатсыңар, биз аларды кайтарып бербейбиз деп жолугушуудан, сүйлөшүүдөн качып баштаган учурда жазылган. Бир да малы, мүлкү жок менде. Балама тийсе 2 баласын бирдей сойдуруп кете берем. Москвада мен түрмөдөн куткарган кыздар толуп атат. Алар аркылуу Аманованын Москвадагы 2 студент уулунун көзүн тазалайм. Алардын картасын 5 колумдай билем. Прокуратурага бербейби? Прокуратурадан сүйлөшөм деген доорунбай жалаасы коркутуусу менен Сейитбекова Амановага мүлкүн да, малын да өткөрүп бербей тургандыгын кесе айтып жатат. Адилеттик үчүн баса белгилей кетели.
Мурат Курманалиев менен Сейитбекованын Токтогулдагы сүйлөшүүсүнөн бир күн мурда, тактап айтканда 2022 жылдын 25 февраль күнү күндүзү Аманова телефон чалса, Сейитбекова Роза Аманова дегенде тааныбайм деп жатат. Андан кийинки чалууларга жооп бербейт. Үмүтүн үзбөгөн Аманова түн жарымында: "Эже, жакшылык менен бүтүргөнгө аракет кылалы. Акылдуу жансыз. Бул күндөрдө өтөт" деп кайрылуу жолдогон. Ачуу душман акылдош демекчи. Амановалар ачуулукка алдырбай Сейитбекова менен Кылдановду бетме-бет олтуруп, ишти тынчтык, ынтымак жолу менен чечүүгө чакырат. Токтогулдун эки кызы мал мүлк талашып, кырылышып атыптыр деген айынга калбайлы дешет. Бирок жолугушууга Кылданов келбей, Токтогулдан келинчеги Алтынай менен апасы Бактыгүлдү Бишкекке жиберет. Эки тараптын ортосундагы сүйлөшүү Бишкек жылуулук борборунун аймагындагы коомдук тамактануу жайлардын биринде өтүп, Сейитбекова Аманованын Токтогулдагы үйүн 2022 жылдын 18 июль күнү өткөрүп берүүгө, малды бир жумадан кийин алып кетүүсүнө макулдук берет. Ал эми мал базарды оңдоп түзөөгө кеткен чыгымды төлөп бергиле дегенине экинчи тарап да макул болот. Базардан түшкөн кирешенин эсебинен оңдолгонуна карабастан, ишти тынчтык жолу менен бүтүрүүнү көздөшөт. Ошентип, эже сиңди эки кыздын элдешүүсү диалог, ынтымак жолу менен чечилмей жолуна түшөт. Тилекке каршы, убадалашкан 18 июль күнү Сейитбекова үйдү өткөрүп берүүгө келбей, ал эми Кылданов телефонун өчүрүп байланышпай коет. Эже саламатсызбы? Бүгүн оформление кылмак элек, сизди күтүп атабыз. Кече чалсак албайсыз, мурдагы чалсак албайсыз. Чалып коюңузчу срочно. Бактылуу эже саламатсызбы? Эмнеге жооп бербей жатасыз? 18-нде аябай күттүк сизди, баягы сүйлөшүлгөн боюнча. Анан кийин эми жакшылыкча ушуну бүтүрүп койсок аябай жакшы болот эле. Биз күтүп атабыз, жооп берип коюңуз телефонго. Талашты тынчтык жолу менен чечүүнү көздөгөн Аманова тарап Сейитбековаларды кайрадан сүйлөшүүгө чакырат. Экинчи жолугушууга да Сейитбекова келине Алтынай менен келет. Бирок бул жолу Сейитбекова мал базарды дагы бир жыл иштетип, оңдоп түзөөгө кеткен чыгымды кайтарып албайынча берүүдөн баш тартат. Чыгымыңарды көз карандысыз компанияга балаткыла, кайтарып берели деген сунушка "Жок, мен иштетип акчамды чыгарып алып гана анан беремин" деп көнбөйт. Үйдү да кайтарып берүүдөн баш тартат. Сейитбекованын амал көйлөгү мына ушул бир жыл иштетип турууда жатат. Себеби 2020 жылдын майында коркутуу, алдоо жолу менен базарды келине Алтынай Рыскуловага өткөрүп алганына 2 жылдан ашык болгон. Эми дагы бир жыл эвин таап турса, 3 жылдан ашып, мыйзамда каралган даттануунун жалпы 3 жылдык мөөнөтү өтүп жатпайбы? Андан ары Аманова кайда кайрылса, мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу даттануусу кароосуз калтырылаарын билип турат. Эми Роза Амановага укук коргоо органдарына кайрылып, мыйзам жолу менен гана мал мүлкүн кайтарып алуудан башка жол калбагандыктан 2022 жылдын 25 августунда, тактап айтканда, Курманалиев менен Сейитбекованын жогоруда белгилүү болгон сүйлөшүүсүнөн 6 ай өткөндөн кийин башкы прокуратурага арыз менен кайрылат. Аталган прокуратура тарабынан 2022 жылдын 24 сентябрында кылмыш иши козголуп, эне бала Сейитбековалар шектүү катары кармалып 12 октябрда камакка алынган. Кылмыш иши башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөөчүсү Азамат Каримов тарабынан жүргүзүлүп, иш боюнча далилденүүгө тийиш болгон бардык жагдайлар, башкача айтканда Сейитбекова менен Кылданов Роза Аманованын мал мүлкүн, акча каражаттарын алдоо, ишенимди кыянат пайдалануу жолу менен ээлеп алууга байланышкан жагдайлар иликтенип, Сейитбекова Бактылуу Уркуновага карата Кылмыш жаза кодексинин 209 алдамчылык беренесинин 4 бөлүгүнүн 1 пункту жана 2 бөлүгүнүн 1 пункту менен, ал эми Кылданов Кубаныч Абдыкалыковичке карата ушул эле алдамчылык беренесинин 4 бөлүгүнүн 1 пункту жана 3 бөлүгү менен айыбы угузулуп, кылмыш иши 2022 жылдын 18 ноябрында Октябрь райондук сотуна кароого жөнөтүлгөн.